жакынга жанаш, жамандан адаш деп аталат. Бек байкеме бир суроом келип атат да. Видеодон жыртык шляпа деп, шлёпка деп сиз айткансыз. Ооба. Ошону бир өзүңүз айтып берсеңиз. Аскар болуп Москвада жүрчүбүз. Жана футболдун площадкасы бар го. Биз ошол жерде жатып калчу да кучакташып элечи. Москвада түнү. Кучакташсак ысыгыраак жатабыз. Тоң паласың болсо. Тизилип эле ошол жерде кучакташып жатып калчу. Аскардын бир шлепкасы бар эле, анда путка илме бар го мындай. Ошо асты үзүк да ал жагычы. Ал жагына бас зым менен ороп туруп кийип алган. Эки адамга бирөө деген. Капкара майка, өкө алмак салмак кийчү. Бирөөсү түштөн кийин, бирөөсү кечинде. Майка бар жок экени билинбей калган. Денелери дагы капкара. Майка капкара, өзү да кара. Майка да танылбайт да мындайчы. Жанына келе танып алсаң. Майка терге сиңгерген. Москвада ошол. Ошондо үйгө кийген майка кийчикен эле көчөгө, а? Мына майка бар го, ХБ. Ошону кийет элек көчөгө. Метродо кандай жүрдүк. Ошондой. Подвалда площадкалар жатчу элек да. Стекловато чакпай калган да. Үстүнө эле жатып алат элек да. Адам көнүп калат экен көп нерсе. Ошол учурда эмне пландар бар эле, эмне максат коюп элеңиздер негизи? План да алында, ошо ойносок эле ошо план бар эле. Кептеп түндөн тынчаман чыгып кетиш. Футбольный площадканын хозяйыны келип, дежур межурлар келип. Дагы эле О мобилдик операторунун абоненти эмессиңби? Мой О баары үчүн ылайыктуу. 10 миллион сомду баары утуп ала алат. Батыраак Мой О супер тиркемесин жүктөп ал жана лотереяга катыш. Кызматтарга төлөө, дүкөндөрдө сатып алуулар, которуулар, бонустар, арзандатуулар, ыңгайлуу, жөнөкөй, чын жүрөктөн бир тиркемеде. Мой О менен миллиондорго көздөй. Кубаса болду. Киргизбей коет эле. Киргизбей коет? Решетканы ашып өтөт элек. Түнүчү. Жок, эмнеге площадка жатат элек? Квартира кымбат эле болду. Кымбат эле. Биз полубомуж элек да почти. Саат 5-терде чиригип көзүңө өтсөң шырт этип өзүңдүн айылдаштарың двор шыпырып жүргөн болот. Ошол двордун дворниктери өзүбүздүн эле братандар. Подвалга дагы жатыш кыйын эле да, проверка болуп жүрүп. Жаткырбайт эле. Бирок элдер жакшы эле жашайт эле. Биз өзүбүз эле түйүш кылып алган бекел. Квартирага дагы жөндөн барбай калбайбыз да. 12ден кийин барсаң киргизбейт. Тартип күчтүү мал ал мезгилде. Ошентип отурган көчөдө калып кетет. Тарактап кирсең, тамак урдап жеп атып жаман көрүнгөнсүң. Көчөдө калдың да, ошондой эле да. Тамак урдап жеген боюнча опыт өтө күчтүү биздечи, бирок кайра орунду алып тегиздеп коет. Тарбыздар жарым болуп турган болсо түгүндө эле калат да, тегиз болуп, ушундай кусок мындай туруп кыркып алат. Эмеде окут го? Москва, Кыргызстандын 8-чи областы. Туура элеби? 1 миллионбу, 2 миллион адам барбы? Эми сизде айтып атат, ушун айынан жүрөбүз. Дос болгон мамилеги жакшы дейт Сарга. Негизи дос деген ким сиз үчүн? Дос деген мен Биз дос дейсиз. достун да досу болот бирокчу. Баардыгы эле жакшы эмес. Көрүп эле атабыз го. Моментинде родной болуп жүргөндөр азыр касташып калган учурлар дагы көп. Просто ким достойный мамиле кылса, мен эки эсе кылам. Дос дегенди мен мындай деп түшүнөм. Сен санаалашың, сенин бир тууганың, сенин орусча айтканда родноюң да. Достор менен көп нерселерди кылса болот. Дос билген нерсени кээ бир аял дагы билбейт да, койнуңда жаткан. Кээ бир ата-эне дагы билбейт. Көп маселелер 18ге чыккандан кийин достор менен болот. Ошого ойлогонум, сен ишенген адамың, сени көмө турган, сени жууй турган,
Досторың эми бир туугандарың да мындай айтканда. Ата бөлөк эне башка бир туугандарың. Нол. Өткөндө экөөбүз жолугуп калдыкчы. Бүгүн сизин тааштырдым го. Ооба. Тааштырсам анан. Таным Аскарды. Кекил хаус деп сөз кылган го. Кекил хаус боюнчачы. Иштеп атабы? Кекил хаусуңуз. Өтө жакшы суроо болду. Прямой эфирге кирсем 600 адам отурса, 400-ü Кекил хаус боюнча, 200-ü ассаламу алейкум деп жазышат. Кекил хаус бул менин бир тууган абамын баласыныкы. Бизге тиешелүү. Ошол өткөрүп бергенбиз. Абамачы. Башында чогуу болчук. Кийин анан мен эки жака толук көңүл бура албай калат экем. Азыр абамдын баласы карайт. Өзү карайт. Ооба, бирок абамдын баласы. Ал жак менен урушкан эмес, мен касташкан эмес. Любой момент барып чай ичип турам. Просто бул мындай экен да. Кафе, ресторан маселеси эми аны бардыгы азыр меники деп ойлойт да. Бир салфеткадан жалып болсо дагы сөзү мага тиет да. Ошон үчүн азыр мен туура түшүндүрүп айтып, пока реклама кылбай турайын. Бул жагы деле достаточно, азыр мен өзүм мына бизнестерим турула алайын десем капа болгон эмес. Бирок подпискада мен турам жалгыз. Көп эле мен деп ойлошот. Азыр абамдын баласынын атында. Бүт бардыгы. Мен жөн гана конок болуп барып тамактанып келем. Эл дагы эле билет экен, сиздики экен деп ойлойт. Көпчүлүк эле ойлойт. Почти эле көпчүлүк ойлойт. Азыр мага тиешеси жок. Нуржит ака айтты, бир тепкичке көтөрүлдүк депчи. Анан мүшөңүздөр тең суроо да. Максатыбыз бир деп. Адам бир тепкичке көтөрүлгөн сайын мындай ой жүгүртүүсү да, максаты да өзгөрүп турат экен. Ошону байкадыңызбы? Туура. Тепкичке көтөрүлгөндө максат финансы жагынан эмес, акыл эс жагынан. Опыт жагынан тепкичке көтөрүлдүк. Кантип ишти алып барыш керек экенин, кантип коллектив менен кантип система түзүш керек экенин, канткенде кадрлардын ишеничине кирип, ошол ишеничти акташ экенин ошону билдик да. Анан азыр мына биз бияка келгенибиздин бирден бир себеби бул жерде балдар жүрөт, обучение өтүп атабыз. Обучение бул жерде бүт система, кантип сатуу, кадрларды кантип тейлөө, кадрлар менен кантип баарлашуу, байланышуу, буга чейин кичине ушул жагы кичине аксап келген. Эми азыр Кудайым буйрса ошого аракет кылып атабыз да. Ошол жагынан биз өстүк деп айта алам. Аскар ака, эмне максат кылып атасыз азыр? Мындай максатты айта бересизби? Көпчүлүк айтпайт го, планлап жүргөн иштен. Келечек, мисалы келечек болгон. Эмне максатыңыз, эмне арманыңыз калды? Срок наш короткий, а наши планы длинные дейт го. Биздин күнүбүз өзү аз эле. Бирок биз 48ге чейин иштеп койсом, 48ден кийин кеңири жатам, алып койгон квартираларды, куруп койгон бизнестерди, акчасын жеп деп көбү максат кылышат да. Мен досторум билет. Мен бир 6 айга чейин эле план кылам. 2027, 28, 29 деген менин алдыда план жок. Эртең эмне болуп кетет? Бир эле Алла билет да. 6 айга чейин дегеним эми анда деле толук ишенич менен эмес. Алдыда план жок, по факту. Тагдырга карап тура беребиз. Бир болот сенин каалооң, бир болот Алланын каалоосу, бирок баары бир болот Алланын каалоосу. Бирок Аскар ошондой болот. Жанагындай азыр 6 ай деп узагыраак айтат өзүнө. 6 ай дагы эмес да мунуку. Негизи 1 ай да. 1 айга жетпей эле. Дубайга жөнөгөндө да бул Бишкектен мен Москвага кеткем. Бул Алайга кеткен. Кайрылды Дубайга учуп сразу. Дубайга учуп барды сразу келбек деди. Билеттерди дагы моментально эле бир 2 күн калганда эле алам. Же болсо ошол күнү эле алып, кетиш керек экен, кетиш керек. Тагдырга жазылган. Бирок 27 анан 42 этаж үй салсак 32-жылы мындай кылабыз деген менде план бар. Дубай боюнча мен айта кетейинби, мен
Аскар менен тааныша электе Дубайда жүрөбүз, иштеп жүрөбүз деп башкача элестетчү элем да. Баягы бийик бийик зданияларда жашап, өзүнчө бир баягы кымбат машиналарды айдашып, кечке маал барып коебу депчи. Анан Аскар менен өткөндө бардык го, барыңыздар көрсөңүздөр керек. Жупуну балдар ушул жерде жамаатта намазын убагында окуп, түнкү саат 3-те келсе, эртең менен саат 7-8-де туруп кетиш керек экен да. Аскардын да өзүнүн сөздөрүн өзү айтат, анан балдар да айтып калат. Иштегенде ушундай иштептир, 2 саат уктатыш экен. Жанагы эмени монтаждап, өзү видеолорду киргизип, Аскар Дубайга жаңылык алып кел десе, мен жаңылышпайм да. Мен көзүмчө эле айтып коеюн. Дубайды биз через Аскардан тааныдык, машина жагынчы. Кантип машина алып келиш керек экенин, Дубайдан машина алып келсе болот экенин. Буга чейин көп адамдар болгон, бирок Аскар сыяктуу мындай ачык айткан эмес, биринчиден. Анан ошо топтон мына жарылып чыга алган эмес да эч кимчи. Бул өзүнүн харизмасы менен, өзүнүн баягы иштейм деген эмгеги менен ушул нерсени жараттык деп болсо болот да. Аскар да Аскар десең, кайсы Аскар дейт, Дубайда тааныйт да. Ошого мен өзүм көзүм менен көрдүм, жумуш жеңил эмес экен. Жумуш өтө оор экен. Мен өзүм барып көрүп, анан баягы бийик зданияларда эмес, ошо өзү айткандай эле мындай максимально экономично жашап, элдин кызматында экен. Өздөрү мындай ресторандарда тамак жеп андай жок экен. Очередь менен тамак жасап, сатып келишип, ишин 3-4 саат укташат экен. Ишти кылыш керек дебешпи? Ооба, ошондой. Уктайбы, 3 саат уктайбы. Дубайда бир план койдуң, до конца майын чыгарып коюш керек. Ошондой эле иштегем Дубайда. Сиз Аскарга кеткенде Дубайга мага чалды атпайсызбы кел деп? Негизи мурда Аскар акам техника кызыга беле? Аскар негизи кызыкпайт эле башкача. Машинага кошуум кызыкпайт.